сага ырымды лейли, айтайын болгон сырымды лейли. Арналган сага белегим ушул, ардактап туткун муңумду лейли. Жодураванча кадала лейли, жүрөгүмдө зип караба лейли. Yüzümдөй болуп мөлтүрөп ышкан, жүзүңдөн жаным садага лейли. Салам урматтуу достор, жана ошондой эле комуз үйрөнчүлөр, комуз сүйүүчүлөр, жаңы комузду чертип келе жаткандар, жана ошондой эле комузду мындай айтканда уже профессионалдык деңгээлде чертип калгандар үчүн арналат бул видео. Бул 4-чү сабакты бүгүн биз Аскат Мусабеков агабыздын ырдап жүргөн Лейли деген ырын аткарууну разборколоону туура көрдүм. Эмнеге десеңер, биздин бир көрүүчүбүз атайын нарындан чалып суранган, жазып WhatsApp ошол Лейли деген ырды разборколбайлыбы деп. Мен макул дегем. Ошо менен 4-чү сабакты бүгүн Лейли деген ырды разборколобуз. Бул кайсы күүгө буралат? Көө менен сурайт да, кайсы күүгө буралат деп. Азыр мен ляга эки чекесинин эки үстүңкү буроосун, алдыңкы буроосу ми деген нотага бурадым. Бирок кыздардын тональности башкача, эркек балдардын тональности башкача болот. Ошону унутпаңыздар. Эркек балдардын үнү жайыраак, ылдыйраак болот, кыздардыкы высокий болот. Ошон үчүн кийин үйрөнүп бүткөндөн кийин каалаган нотага ля, си, дого чейин бурап ырдай бериңиздер. Өзүңөр билгендей, кадимкидей эле бул ырды 3 этап менен разборколобуз. Эң биринчи этапы өтө жөнөкөй, бул бир гана терип, же болбосо ылдый өйдө эле кагабыз. Экинчисинде фаршлаг, лига жана башкаларды колдонобуз, темптерди мындай айтканда. Үчүнүз уже ушуларды колдонобуз. Анда эмесе кет. Урматтуу достор, чындыгын айтсам, бул видеону мен уже 8-чи же 9-чу жолу тартып атам. Неге десеңер, канткенде силерге оңой болот, канткенде силер үйрөнүп кете аласыңар деген тема айтканда мен жаман ойлондуруп атат да. Анткени мен комузду жаңы үйрөнүп келатканда мен ошондой эмеге душар болгом да. Ал кантип эле кооздоп чертип атат дагы, мен неге черте албайм, ал неге чертсе кооз болот да, мен черткен такыр кооз болбой атат дей беришим. Ошол суроо силерде да болушу мүмкүн. Ошон үчүн азыр биз лига, фаршлаг, буларды баспагыла, буларды 2-чи, 3-чү этабында колдонобуз. Анда эмесе бул билесиңер, бул эме Лейли ыры, бул жөнөкөй ыр эмес, бул көлөмдүү ашыктык арман ыры деп айтылат да. Көлөмдүү ыр. Ошон үчүн бул 2 сап, 3 сап эмес, бул деген 6-7 саптан турат. Ошон үчүн мен эмнени айтсам, ошону кунуп коюп алсаңыздар, бул сиздер үчүн пайдалуу. Бул биринчи этабы. Азыр биринчи этабын биз разборколоп атабыз. Биринчи этабында силер эч кандай лига, фаршлаг, аккорд колдонмогула. Мен кандай чертсем, ошондой черткиле. Бул силер үчүн пайдалуу. Ашыкча нерсени баспагыла, ашыкча колуңар шилтебегиле. Азыр биринчи этабын кеттик. Мен азыр үнүмдү жай кылып ырдайм. Силер деле үнүңөрдү жай кылып ырдагыла. Үйрөнүп бүткөндөн кийин каалашыңарча кыйкырып, каалаган тональностька бурап ырдай бергиле. Кеттик. Арнаймын сага ырымды Лейли, айтайын болгон сырымды Лейли. Арналган алтын белегим ушул, ардактап туткун муңумду Лейли. Жодураванча кадала Лейли, жүрөгүмдө зип карала Лейли. Жүзүмдөй болуп мөлтүрөп башкан, жүзүңдөн жаным садага Лейли.
Биринчи этабын бүткөн болсоңуздар куттуктаймын. Биринчи этабы негизгисинен бул 3 этаптын тең чечүүчү этабы да. Биринчи этабынан азыр экинчи этабынын кандай айырмасы бар? Экинчи этапта биз эмнени колдонобуз? Бул биз биринчиден темп колдонобуз. Тан 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 та тан 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 та. Ушул темпти. Экинчиден удар. Тан та тан та. Түшүндүңүздөр Кеттик. Азыр мен 5 проигрыш баштайм. Проигрыш деген башында музыка кетет, анан ырды айтып билесиздер Экинчи этабынын биринчи куплети. Армайдын сага ырымды лели, айтайын болгон сырымды лели, арналган алтын белегим ошол, ардактап туткон могунду лели, жодураванча кадала лели, жүрөгүмдү эзип караба лели, жүзүмдө болуп мөлтүрөп бышкан, жүзүңдөн жаным садага лели. Көрдүңүздөр буда биз бир жөн эле ударды колдондук. Мына ушуну экинчиден темп тан 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 та тан та та. Ушуну үйрөнүңүздөр. Буну түшүнбөй жатсаңыздар кайта биринчи этапка барып, биринчи этабын бир аз көрүп туруп, анан экинчи этабын өтсөңүздөр уже түшүнүп каласыздар. Уже биринчи, экинчи этабын бүткөндөр үчүн уже бул мындай айтканда сахнага бирөөгө чертип берүү максатындагы этапта. Азыр мен жай ырдайм, анан биягын чертип ырдайм. Уже мен проигрышын кошом. Проигрыш жана эле ырдын эң акыркы 2 сабын кайталап коебуз, болду. Көрдүңүздөрбү, ушундай эле. Азыр 3-чү этаптан биз эмнени колдондук? Мен ушуну айтайынбы? Биринчиден жанагындай эле ушуну колдондум. Бул биринчиси. Экинчиси болсо бул, көрдүңөрбү? Ушуну колдондум. Үчүнчүдөн аккорд. Ушуну унутпаңыздар, бул аккорд. Мына. Уже лига. Силер көрүп отуруп болуш керексиңер. Буну көргөндө силер үчүн бир аз гана убакыт кетти болуш керек. Бирок мен чындыгында бул видеону тартканда бир кандайдыр бир өзүмдүн убактымды, күчүмдү жумшадым. Ошон үчүн силер дагы мени колдоо максатында бир аз да болсо, эгер жаккан болсо, мен сизге бир аз жардам берген болсо, анда каналга жазылып, алдына өзүңүздүн каалоо тилегиңизди жазып, комменттер жазып, кийинки ырды кайсы ыр кылсак болот? Мисалы, буну бир адам суранды, Лелини. Кийинки ырга кайсы ырды жакшы көрүп жүрөсүз, бирок чете албай жүрөсүз, ошону комменттерге жазып койсоңуз, кийинки ырды балким ошол так ушул сиздин ырыңызды аткарып берем. Баарыбыз чогулуп разбор кылабыз.